Эми угармандарга орун беребиз. Алгачкы угарман кулак сизде. Кулак сизде. Салам алейкум. Алло, салам алейкум. Айтыңыз. Мен эжемдин боюнда бар эле да, 3 айлык. Анал болсо аябай кыйналып аткан учуру азыр ал төрөгөнчө ошондой кыйналат экен. 4-чү баласы. Только жатам дейт, укол алсам да болбойт экен дейт. Аны ошондой учурда эмне кылсам болот? Алдырып койсом күнөө болобу дейт. Алдырып койсом күнөө болобу? Боюнда 3 айлык бар экен. Кыйналат экен аябай, алдырып койсом күнөө болобу? Буну ошол дарыгерлер менен чечиш керек болот. Эгерде ошол баласын алдырбаса өзүнүн жана балдарынын өзүнүн же балдарынын ден соолугуна олуттуу зыян келип кала турган болсо гана алдырылганга туура келет. Анан мындай эле учкай суроо менен маселе чечилип калбайт. Дароо алдыр деп айта албайбыз биз. Тирүү жашап аткан адамдардын жашоосуна тоскоол болуп кала турган деңгээлде коркунуч болуп калып, эненин ден соолугуна олуттуу зыян келе турган болсо гана анда ошол доктурлар чечим чыгарып бериш керек. Ошондон кийин гана уруксат берилет. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Чогажы мен чет өлкөдөн чалаттым эле. Кулак сизде. Казыр орозо маалы болот атпайбы? Ошондо могу чет өлкөлүктөрдүн эттерин жесе болобу болбойбу деп сурайын деп аткам да. Чет өлкө дегенде кайсы чет өлкө? Түркиябы же Пакистанбы же Сауд Арабия? Италиянын өзүндө деле адалеттер бар болуш керек. Мен айылында иштеп атам да, айылында анан мусулман эмелер жок. Андайлар жок таптакыр, орозо эмес убакытта жөн эле жей бересиз, кандай кыласыз? Кандай убакытта? Орозо эмес убакытта канчасыз орозого чейин? Орозо мындай эле жечүмүн, анан кийинки эмелерде маалыматтарды угуп туура айтасыз, туура айтасыз. Эткенден кийин анан кичине тыйып калдым да, жебей калдым, жалаң балыкка өттүм да. Балык анан жумуртка. Орозо маалында. Ооба. Жумуртка менен балык эле. Анан мындай сурап көрүңүз, балким жанагы Австралиядан келген дүкөндөрдө адалеттер болуп калат кээдечи. Ошого мындай жакшылап сурап көрүп, интернеттен карап көрсөңүз, балким атайын ушундай дүкөндөр бар. Анткени азыр ааламдын бардык жеринде ушундай адалык өтүп кетип калды. Ошол мусулман эместер дагы адалет бренд болуп калган. Ошондон аракет кылыңыз. Эгерде таппасаңыз, анда ошо балыкка сабыр кылсаңыз, Кудайым жакшылык берет. Анан могу эмелери ошо жакын кошуналарым, итальянка кошуналарым ооз ачар да ушинтип ооз тийип кой, жеп кой деп алып келет да тамактарын. Ошо чочконун эти кошулган эмес депчи. Анан ошону жесем боло береби, болбойбу деп. Аларга айтып коюш керек да, мен жанагыдай эмемин деп, жана эт жебеген не деп коет эле? Ошондаймын деп койсо, кандай? Вегетарианец деп койсоң, ошондо эт кошпогон оокат беришет да. Анткени жебейм десеңиз, алар менин тамагыман жийиркенет деп ойлойт да. Ошон үчүн ошондаймын, мен мындай белгилүү болгон эттерди жей алам деп ошентип койсоңуз, анан балык жейм десеңиз, ошого жараша берип башташат сизге. Ошондой мамиле кылган жакшы. Этти издеп көрсөңүз чыгат. Иншалла. Жумасына бир жолу жей турган болсоңуз, 1 килограмм 4кө бөлсөңүз, ал 1 айга жетип калат. Аны почта менен алдырсаңыз деле болот, эгерде эме болуп калса, мындай бир зарыл болуп калса. Ошентиңиз. Аллахым ыраазы болсун. Бактылуу болуңуз. Алыс жерде жүрөткөз, Кудай таалам жаман сөздөн, жаман көздөн сактасын. Кудайым жакшылык берсин, оорусулугуна алыс кылсын.